2 айлы убакыт калыптыр да балама доктор ошентти. Ошол 2 айга мен үйдө өлүмүн күтүп отура албайм да. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элибиз, кыргыз журтчулугу. Кайрымдуулуктан тажабаган, кайрымдуулук жасабандан рахат алган биздин боорукер берешен кыргыз элибизге кайрылуу. Бүгүнкү күндө Садыков Нурмухамед инибиз болгон 9 жашта. Аллах тааланын берилген сыноосуна кабылып, мына ушундай жалпыңыздардан жардам сурап турган учурубуз. Острый лейкоз, жакын күндөрдө срочный операция керек. 2-3 жылдан бери химия терапия кылып жүрүп, химиядагы таасир кылбастан эми операция кылыш керек. Индияда же болбосо Турция, же болбосо Россияда операция кылыш керек экен. Ошондуктан срочно инибизге операция келип, донор таап, ушул донордун операциясыга муктаж. Бизде бардык диагнозор бар. Операцияга божомолдуу түрдө $40,000 АКШ долларында акча сарпталышы мүмкүн болууда. Андыктан жалпы биздин кыргыз элибизден ушул Нурмухамед инибиздин келечеги үчүн барыңыздар кайдыгер карабастан көптү көрсөгөлү болот. Колдон келишинче жардам көрсөтүшүңүздөрдү баарыңыздардан чын дилден суранабыз. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Ушул мен өзү Салива айылынын Төлөсү округунун кызы боломун. Карван айылына келин болуп түшкөнмүн. 6 балам бар. Ушул кичинекей балам ооруп калып, диагноз острый лейкоз деп диагнозубузда дарыланып келе жатканбыз, химия терапияларды алып. Бүгүнкү күндө кайрадан рак клетка ачылып кеткен үчүн бизди пересадка мост деди. Пересадка кылдырыш керек болду. Чет элге барып, Индия же Түркия же болбосо Москва деди. Аларга көк суммадагы акча керек болгон үчүн мен балама акча таппаганым үчүн сиздерден суранып отурамын. Кыргыз элим жардам берип коюңуздар ушул балага. Эгерде ушул Нурмухамед инибизге кайдыгер карабайм, жардам берем деген болсоңуздар, биз сиздерге мына ушул роликтин астына реквизит счетторду жазып коебуз. Жана ушундай эле описанияда да болот. Барыңыздар ушул жазылган көрсөтүлгөн счетторго акча которсоңуздар болот. Барыңыздарга чоң рахмат.